Жаңа аптанын биринчи күнү жана иш күнүн кечи теледолбоору кайрадан сиздер менен. Бүгүнкү кечтин кезекчиси мен Эркин Нурбаев. Адаттагыдай 2 саат бою мейман төрөбүздө бүгүнкү күндөмдүн актуалдуу маселелерин жана элдин оозундагы кепти козгоп, атайын ушул тармак боюнча ушул багытты аркалаган эксперттер менен жана кесипкөй адамдар менен маектерди курабыз. Биз менен биргеликте болуңуздар. Бүгүн биз жалпы ушул органикалык тамактануу, органикалык кыймыл Кыргызстанда, айыл чарба тармагына коопсуздук теманы кайрадан козгойлу деп чечтик. Ошондуктан бул тармак боюнча айыл чарба органикалык департаментинин директору Бактыгүл Аскералиева конокто болот. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Аднан Куреши мырза болот. Жана ошондой эле Рыскулбеков атына КЭОнун техник илимдеринин талапкери, тамактануу жана тамак аш коопсуздугу боюнча эксперт Бермет Жусупова менен биргеликте ушул теманы козгойбуз. Биз менен болуңуздар. Азыр музыкалык белек аска жетигенден кусалык деп аталат. Кабыл алыңыздар. Андан соң биз менен бирге болуңуздар. Sen boldun жүрөгүмдүн төрөсөл соккун күчтүн ыргагы. Sen boldun көңүлүмдүн муңдан толуп оргуп чыккан ырлары. Жолу жок махабаттан боздоп жүргөн ботоң анык мен болдум. Сагындырып көздөрүңдүн жанып турган жанга дары нурлары. Сагындырып көздөрүңдүн жанып турган жанга дары нурлары. Sen болдуң кысалыктан күтүп күдөр үзбөс сагынчым. Sen boldun izdegеним келчи жаным, өзүңдү абдан сагындым. Күтүүдөн күйүп бүттүм, келсең бола жүрөк отум өчүрбөй. Же болбосо көңүлүңдө барбың эркем айтпай жүргөн тарынчым. Je bolboso көңүлүңдө барбың эркем айтпай жүргөн тарынчым. Өзүңдү дегде өзүңсүз түндүрөтөт. Өзүң деген кусалыктан соккун жүрөк бар дүйнөмдү дүрбөтөт, ай дүрбөтөт, ай дүрбөтөт. Өзүңдү дегде Караның азар болуп айтып келчи карлык ачымын кандырбай. Мен кеттим дүйнөм тар болуп. Нечен күн өтсө дагы, нечен нөшөр төксө дагы келбейсиң. Ne үчүн бир өзүң деп жүрсөм, дале мен менен бир жүрбөйсүң. Күндөр өтөр, айлар өтөр, мезгилде кетер дайынын таптырбай. А мен болсо сүйөм сени, сенден күтөр үзбөймүн. Мен болсо сүйөм сени, сенден күдөр үзбөймүн. Мен болсо сүйөм сени, сенден күдөр үзбөймүн. Деген ыр. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
Тамак аш коопсуздугу боюнча дегеле сиз менен биздин дасторкондун үстүндөгү тамак аш азык түлүктөр мына ушунун баардыгы биздин күнүмдүк жашообузга чоң таасири бар. Адам жеш үчүн иштейт жана иштеш үчүн жейт деген ушундай бир чыкпас айлампанын тегерегинде жалпы жашообуз куралат. Бирок бүгүнкү күндө дүйнө жүзү чыныгы табигый азыктарга мындайча айтканда мына элдин оозунда көп эле айтылып, жакшы эле жуурулуп, жакшы эле ушул тармак ордунан жылып бараткандай органикалык айыл чарба тууралуу биз ушул органикалык айыл чарба департаментинин директору Бактыгүл Аскералиева менен маек куралы деп чечтик. Себеп дегенде бизде маалыматтык мындай повод деп коелучу орусча. Маалыматтык себеп бар да бизде. Бактыгүл айым, биздеги бар маалымат боюнча 1-3 октябрь аралыгында сиздерде органикалык продукциянын кезектеги жарманкеси өтөт. Ошол жарманкеден сөз кылып баштасак, канчанчы ирет өткөрүлүп жатат? Бул жылы өткөнүнүн өзгөчөлүктөрү кандай болот? Ошол тууралуу кеңирээк айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Чылык. 1-3 чейин өткөрүлүп жаткан бул негизи жаңы форматта уюштуруп жатабыз. Organic Expo деп атадык. Бул негизи выставка, көргөзмө, мындайча айтканда, ошол эле учурда жарманке деп белгиледик да. Себеп дегенде 1-жыл өткөрүп жатабыз муну Минсельхоз тарабынан. Андан буга чейин Биокичи деген федерация бар, алар болсо жарманке иретинде буга чейин органикалык жол менен өндүрүлүп келе жаткан продукциялардын баарын чыгарып, анан кийин ошону болсо ошо шаардын тургундарына тартуулашчу. Бул убакта болсо азыркы негизи министрликтин экинчи приоритеттүү багыттарынын бири болуп органикалык айыл чарба тандалгандыгы себебинен биз ошол экспо деп жаңы форматка өтөрүлдүк. Анткени Кыргызстан органикалык жол менен өнүгүп өсүү жолун тандады. Бизде деген органикалык жол менен өндүрүлгөн продукция көп. Балдан алсак, ошол эле айыл чарба продукциясынын бардык өсүмдүктөрдү алсак, бүт бардык облустарда бизде ар түрдүү продукциябыз көп. Анан ошону Кыргызстандын сыртына чыгара албай атышат да биздин фермерлер. Кандай мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай атышат, компанияларга достуктар жок болуп атат. Ошол себептен биз биздин продукцияны тышкы рынокко алып чыккан бир жолун көрсөтөлү дедик. Ошол себептен 1-күнү бизде ачылышы болот. Ачылышы менен бирге B2B встречаларды уюштуруп жатабыз. Ал жакта деген чет мамлекеттен келген компаниялар болот. Алар болсо биздин ошол жердеги эле продукцияны ал көргөзмөдөн көрүп, анан түздөн-түз бири-бири менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кандайдыр бир контрактларды заключать этип неметет. Буга чейин биздин эң көп жетишпегендигибиз бул органикалык продукциянын сертификаты жок болчу. Анткени биз органикалык жол менен өндүрүп атабыз, бирок ошону тастыктай турчу документ жок болчу да. Анын болсо баасы кымбат болгондугунан Европадан келгенде капчыгы үчүн өтө бир зыян алып келчү. Оорчулук алып келчү. Анан быйыл ошол органикалык продукциянын сертификат бере турган органы да ачылып жатат. Ошону дагы биздин фермерлерге айтып берип, сертификатты кандай жол менен алынат, органикалык стандарт деген эмнелер, дүйнөлүк рынокто бизде эмне күтөт, органикалык продукциянын артыкчылыгы эмнеде. Анан ошондон мындан тышкары биздин ошо шаардын тургундарына дагы, кыргызстандыктарга органикалык продукцияны эмне себептен биз колдонушубуз керек, эмне себептен полиэтилен пластиктерден биз алыс болушубуз керек. Бул жарманкеде эч кандай пластик, эч кандай мындай полиэтилен эч нерсе колдонулбайт. Баарын биз чүпөрөктөн же болбосо ошол жанагы атайын крафт кагаз деп коет го, ошолорду колдонуп өткөрөлү деп чечтик. Ошон үчүн өзүңүздөр да бул жарманкеге келсеңиздер көрүп кетесиздер. 1-октябрдан 3-октябрга чейин саат канчадан канчага чейин иштейт жана кайсы жерде өткөрүлөт? Ала Тоо аянтынын жана Агропромдун алдында эле өтөт, аркалардын астында болот. Андан кийин саат 9-дан 5-ке чейин күнүгө ачык болот. 1-октябрда саат 10-да ачылышы болот. Ачылышына биздин министрликтен, жогорку кеңештен, анан кийин өкмөттөн дагы өкмөттүн өкүлдөрү чакырылган. Андан тышкары бизде ошол финансылык жардамды Койка Корея агенттиги жардам берди, көмөк көрсөттү. Алардын өкүлдөрү дагы өздөрүнүн элчиси да келет. Башка элчиликтерге да каттар жөнөтүлдү.
элчиликтерди чакырганыбыздын себеби ошол биздин продукцияны көрсүн, андан кийин өздөрүнүн өлкөсүнө экспорттогонго жол ачышсын деген максатта чакырып жатабыз. Ошол себептен биринчи ушундай бир расмий бир программа болот да биринчиден. Бактыгүл айым, андай болсо бизге сертификаттар тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Себеп дегенде биз дагы ошол жаңылыкты көптөн угуп жүрөбүз да. Анан ошол чынын айтасыз, сертификаттарда ошол маселеге келгенде кол кушуруп, анан ошо менен чектелип калчу да. Бул шлагбаум деп элестетели. Ошол шлагбаум бүгүн кандай жолдор менен алынып жатат жана бүгүнкү ошол органикага багытын коюп, ошол тармакта эмгектенген багбандар, дыйкандар үчүн кандай артыкчылыктар, мүмкүнчүлүктөр ачылып атат? Негизи бул сертификат бере турган орган 10 жылдан бери эле ошо Кыргызстанга келип, анан кийин Караколдо, анан Жалал Абад, Оштода сертификат берип жүрчү экен. Анан кийин ошол бул жака келгенден кийин эле анан кийин Кыргызстандын артыкчылыгы ушундай, азыр Евросоюздан да, то есть таможенный союздун ичинде дагы биз ошол сертификаттарды взаимное признание деп орусча айтканда ошондой кабыл алып атабыз деп ошентип айтканда анан аларда кызыктар болду. Анан бул органдын негизи артыкчылыгы, алар ошол эле учурда Аргентина менен орток компания менен, анан кийин Евросоюздун компаниялары менен да иштешет экен. Булар биринчи өздөрү регистрация жасап, то есть сертификация берип баштагандан мурун министрликтен мындайча айтканда макулдашуу алат да. Ушул жоболорго ылайык, ушул куралдарга ылайык биз сертификацияны жүргүзөбүз, ушундай текшерүүлөрдөн өтөт деп. Биз өзүбүздүн стандарттарыбызга, өзүбүздүн законубузга, Али чарба продукциянын законуна таянып, андан кийин сертификациянын боюнча жобого таянып, алга деген кээ бир жерлерде биздин кандайдыр бир замечаниялар болсо ошолорду буларды оңдойсуздар, буларды мындай кыласыздар деп, андан кийин макулдук бергенден кийин алар атайын аккредитациядан өтүшөт. Аккредитациядан өткөндөн кийин кайра 2 жыл мөөнөт ичинде эл аралык бир аккредитация берген органдан өтүшү керек. Андан кийин Кыргызстанда ошо сертификат берип иштегенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бирок азыр эми биздин фермерлер да 2 жыл күтөт экенбиз деп ойлобой эле коюшсун, бирок алар ошол жанагы жогоруда айтып кеткен компаниялар менен биргеликте иштеген үчүн бул жылдан баштап эле тартып эле сертификацияга өздөрү заявкаларын таштап сертификат ала берсе болот. Бул сертификатты алган менен артыкчылыгы эмнеде Кыргызстанда? Себеп дегенде буга чейин Европадан келгенде алардын учуп келүүсү, жатаканасы, тамак ашы, транспорттук чыгымдар деп өтө көп чыгымга душар болушчу да. Муну фермерлер өздөрү көтөрчү. Фермерлер көп акча төлөшчү. Ал эми азыркы ошол сертификат бере турган орган Кыргызстандан эле специалисттерди алып, аларды атайын окуудан өткөрүп, азыр дистанционно окуулардан өткөзүп атышат. Ошолорду өткөргөндөн кийин, анан кийин Кыргызстандан эле чыгып өздөрү контроль жасашып, андан кийин продукциянын образецтерин ошол Европадагы лабораторияларга жөнөтүшөт. Алардын результаты менен, жыйынтыгы менен уже сертификаттар берилип баштайт да. Анан ал сертификаттар уже Европада башка өлкөлөрдө дагы признанный болот. Ошондой бир жеңилдик болду деп айтсам. Сон бул демек пандемиядан кийинки бир баягы мүмкүнчүлүктөрдүн дагы бир тармагы экен да, көрсө. Бактыгүл айым, айтсаңыз, мына ошол органика дегенде биз көбүн эсе ошол жеке мен угуп жүргөндө ошол түштүк жергеде ошол өрүк, кара өрүк ошол тармагында чыгарып, ошону чыпкалап, атайын жакшы бир баасы менен Японияга чейин өткөрүп жүрүшөт, угуп атабыз. Европа супермаркеттеринде чыпкалап атат, соц тармактан көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө органикага кызыктар, фермерлердин саны жана аны менен кошо сапаты өзгөрүүдөбү? Бул жакта динамика кандай болуп атат жана кандай азыктардын жаңы түрлөрү кириптери болуп атат ошол тармакка, органика тармагына? Азыр негизи чындап айтканда, бул Токой чарбасында өскөн продукция дагы түздөн түз органика болуп эсептелинет. Анан муну биздин фермерлер көп билишчү эмес да. Анан жыл өткөн сайын ошол башка бири-биринен көрүшүп, андан кийин бул да органикалык продукция деп сатса болот турбайбы, баасы жогору болот турбайбы деп ошону билгенден кийин анан кызыгуу аябай арта баштады. Мисалы үчүн азыр Ысык көлдө ошол валериана, календула
чөптөрүн өстүрүп Германияга, Испанияга сатып атышат, экспорттоп. Бирок тилекке каршы алардын азыр органик деген сертификаты жок, буга чейин алып жүрүшкөн. Кымбат болгонуна байланыштуу албай эле мындай эле сатып атышат, бирок ал жака баргандан кийин, Европага, Германияга сатылгандан кийин деле алар переработкадан өтүп, андан кийин кандайдыр бир сертификаттар менен сатышат алардычы. Биз ошо сертификатты алып алсак, андан дагы кирешеси жогорулайт деп ойлойм да. Ошол эле сатып алган компаниялар бааларын жогорулатат, анан жогорку баада алып башташат. Ошондой эле ар бир областтарга биз приоритеттүү өсүмдүктөрдү тандап алып туруп, анан ошолорду сунуштап атабыз. Ошол өсүмдүктөрдү айдасаңыздар, органикалык жол менен өндүргөнгө толугу менен мүмкүн депчи. Ошондуктан эми мен өзүм бул органикалык тармагында тажрыйбам көп жылдардан бери, бирок мамлекеттик органга келгеним аз эле болду. Бирок ушул кыска мөөнөттүн ичинде кызыккандар, чалуулар күндөн күнгө көбөйүп атат да. Анткени потенциалды түшүнүп атат. Кыргызстан биз эми ушул Казакстан менен Өзбекстанды алганга объемго чыга албайбыз, алар менен конкуренттүү боло албайбыз. Ошол себептен органикалык продукцияны өндүргөнгө климатыбыздагы суу, аба шарттары баары ыңгайлуу. Жөн гана ошол жолун үйрөнүп алыш керек, андан кийин жасай бериш керек. Бактыгүл, андай болсо сизден дагы бир жагдайды ачалы да. Мына сизди биз ошол органика багытында жүргөн айым катары көп жыл менен көрүп билип жүрөбүз да. Сиз анан мамлекеттик кызматка кирдиңиз, жакында эле. Анан ошол практика тууралуу айтып берсеңиз, бул канчалык мүмкүн экен? Мамлекеттик аппарат аябагандай оор келет, мындай кийим аракети бир аз салмагы да оорураак, документ обороттон баштап бюрократия да мындай. Анан сиздин жеке ишкердик практикаңыз менен мамлекеттик кызматтагы өзүңүздүн жагдайыңызды айтып берсеңиз да бизге кызыктуу болот. Мага аябай чоң тажрыйба болду. Жеке компанияда иштеп жүргөндө ал жакта сөзсүз түрдө, мисалы үчүн, эми мен кандай десем, биринчи көзгө учуроочу ошол сиз туура айттыңыз. Бир чечим кабыл алсаң, аны деген көп жер менен согласовать этиш керек экен, макулдаштырып чыгыш керек экен. Анан ал макулдашканча эле бир топ убакыт өтүп кетет экен. Анан мисалы мен өзүмө дайыма дедлайндарды койчумун да. Ушул убакка чейин бул мындай болот деп. Анан жеке компанияда иштегенде жакшы переговорщик болуп, психолог болуп, ошол бүт бардык, мисалы үчүн, адам кандай ойлонот, анын деген жашоодо мындай орусча айтканда предпочтение кандай дейт го, ошол бизнесте жүргөндөн кийин тарыхты дагы сезимтал болуп каласың, тарыхты да билесиң, бизнести да, экономиканы да, то есть мындай бардык жактан, саясат жактан дагы бардык нерсени мындай билип жүрүшүң керек. Анан ошого жараша Казакстанга барып калганда ал жактан өзүнүн менталитетке жараша сүйлөп, Тажикстандан, Өзбекстандан, Турцияга барганда ушундай болуп, ошентип жүрчүмүн. Бул жакта болсо бир процедура бар экен, ошол процедураны кандай десем, өзүнүн эрежеси менен макулдашып туруп, анан кийин өзүнүн угу менен кетириш керек экен да. Бирок тилекке каршы тездетейин десең дагы кээ бир учурларда тездете албай экенсиң да. Кээ бир учурларда болду, мисалы үчүн, кол койдура турчу, тездете турчу документтерди өзүм алып алып приемныйда бир канчалап саат отуруп күтүп неметсем дагы баары бир кандайдыр бир катасы чыгып калат же немеси чыгып калат. Мындайча айтканда, мамлекеттик жумушта жоопкерчилик көп. Андан кийин бул жакта эми жеке компанияда бир топтун кандай десем, бир багытты ойлосоң, бул мамлекеттик жумушта ошол эле мамлекеттин бардыгын, бардык областтарды, бардык ошол элди, бардык менталитетти, бардык тармактарды, ошонун баарын ойлонуп туруп, ошого жараша иш аракет жасап, чечим кабыл алыш керек экен. Бирөөнө жакпай калышы мүмкүн, бирөөнө жагып калышы мүмкүн. Ошол эле учурда оптимальный вариантты тандап, баары менен кеңешип, буга чейин ошентип эле иш алып барганга аракет кылып жатабыз. Ошол себептен буга чейин дагы тегерек столдорду өткөздүк, андан кийин форумдарды өткөздүк, түздөн-түз маалымат бергенге аракет кылып жатабыз. Анан азыр бул органик экспону дагы өткөрсөк, эми мен өзүм ошол практик болгон үчүн дыйкандардын жанында талаада жүрүп көнүп калыптырмын да. Ошон үчүн фермерлерге канчалык жакыныраак болсок,
ошончо көйгөйүн жакшы билип анан тезирээк бир чечүүчү жолдорун тандайбыз деген түшөбүз деген ойдомун да. Эң сонун. Бактылуу айым, андай болсо биз мүмкүнтү пайдаланып ошол кыскача видеороликти көрөлү. 1-3 октябрь аралыгында органикалык айыл чарба департаменти Кыргызстандын Борбор шаарыбыздын так борборунда жайгашкан Агропром, азыркы айыл чарба министрлиги жайгашкан жерде эң сонун бир жарманке жана көргөзмө уюштурат экен органика боюнча. Чогуу көрөлү андай болсо, келиңиздер. Кыргызстанда биринчи жолу органикалык айыл чарба тармагындагы масштабтуу көргөзмө өтөт. 7 облустун өкүлдөрү жана чет өлкөлүк элчиликтер, ошондой эле өнөктөштөр Бишкекте 1-3 октябрь күндөрү өлкөнүн башкы аянтында чогулушат. Сиздерди билим берүү сегменти, спикерлердин чыгуусу, экопродукциянын интерактивдүү көргөзмөлөрү жана нетворкинг аянтчасы күтөт. Organic Expo 2021. Бул Кыргызстан органикалык продукциянын өлкөсү экендигинин далили. Бизде конокто органикалык айыл чарба департаментинин директору Бактыгүл Аскералиева, жогоруда биз көрсөткөн роликтин уюштуруучусу болуп, кыймылдаткычы болуп, азыр мына иш үстүндө экен, аябай кызуу. Бактыгүл айым, дагы бир айта кетчү жагдай, бул ошол органика тармагы дүйнө жүзүндө ушундай баасы кымбат деп атпайбызбы? Наркы кымбат. Демек эми баягы өнүккөн өлкөлөр, биз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кире элекпиз дагы жолдобуз. Ушу биздеги мамлекеттерге кайрылып, баасын жогору кылып алышып, анан сатышат, анан элдер ошону колдонуп жеп, анан аларда чындыгында демек ошол азык түлүк коопсуздугу жогорку деңгээлде деп айтсак болот. Анан кечеги ушул жерде учурдагы министр Аскар мырза келип айтып кетти эле, ошо азык түлүк коопсуздугу менен айыл чарба коопсуздугу эки башка тармак. Бул жагы экономика, бул жагы элдердин тамак ашы, ден соолугу, келечек жана башка деп. Эми бүгүнкү күндө органика Кыргызстандагы ички сатып алуучу барбы? Бар болсо, мунун динамикасы кандай болуп атат? Мен түшүнүп атам, аз экенин, бирок ошонун перспективалары кандай болот? Эл кандай кабыл алып жатат ушул биздикилер? Негизи эми мындайча айтканда буга чейин дагы ошо жеке компанияда иштеп жүргөндө 50 жаштан үйдө негизи ошол органикалык жол менен өндүрөм же болбосо бак өстүрөм деп ошентип келип калышчу да. Анан жаш балдар келгенде философия сизге эрте эле келген го деп мен тамашалап койчумун да. Бул менен эмнени айткым келип атат? Негизи ошол балким биз жаш кезде динамично мындай бир өнүгүп тезирээк бир нерселерге жетишели деп байкабайбыз, бирок андан кийин орто жашка келгенде эле баары эле ойлонуп баштайт экен. Мен деген топуракты кирдетип атам, ушундай химикаттарды колдонуп атам, андан кийин балдарыма эмне калтырам, кандай продукция жеп атат, анан кандайдыр бир оорулар да чыгат. Балким ал деген химикаттардан болбошу мүмкүн, бирок ошол нерседен дагы көрүпчү, биз ооруганда көп нерседен көрүп баштайбыз го, ушундан болбошу керек деп. Анан негизи ошол динамиканы алганда орто жаштан өйдө болгондор органикалык продукция деп ошону издешип, сырткы мындай кебетесине карап продукцияны тандап ошонткенге аракет кылышат да. Андан кийин бирок тилекке каршы органикалык продукция чындыгында эмне экенин биздин калктын көбү түшүнө элек. Азыр органикалык продукция дегенде химикат колдонулбаса, демек бул органика. Бир четинен туура, бирок полностью андай эмес да. Органикада дагы өзүнүн атайын ошол колдонула тургучу препараттары бар. Алар деле кээ бирөөлөр болсо синтетикалык жол менен алынгандары бар. Анан ал жакта деген негизи эле химия колдонбош керек эмес. Ал жакта сууга дагы, топуракка дагы, ошонун тазалыгына, андан кийин сугатсуу болуп атканы мисалы үчүн аны дагы мындай ысырап менен колдонбой туруп, уруктарды туура жол менен өндүрүп алып, андан кийин механикалык жолдор менен жана ото чөптөр менен күрөшүп, анан сактоо жерлери дагы мисалы үчүн пластик тараларды колдонбой, ошондой сыяктуу өзүнүн принциптери бар органикада. Ошолордун баарын туура
сактаганда анан кийин органикалык продукцияны алабыз деп айта алам да. Себеп дегенде органикалык жол менен өндүрүп келтирип анан кийин бир көптөн бери билбейм бир дары же болбосо бир селитра сакталган кампага келип коюп койсок, ал уже органика болбой калат да. Ошон үчүн демек баардык чынжырча ошо органиканы сакталыш керек. Андан кийин ошол себептен бизде азыр биокейчи деген федерация бар. Алар ушул 10 жылдан бери атайын PGS системасы, бул деген ички контроль системасы, то есть фермерди бири-бирин контролдошот да. Ошондой бир система менен органикалык аймактарда пилоттук чарбаларды өнүктүрүп келатышты. Азыр дагы бар алардын чарбалары. Андан кийин ошол PGS системаны өнүктүргөндө да жерлерде органика эмне экенин, PGS система эмне экенин элдер билип башташты да. Бирок Кыргызстанда мисалы үчүн Бишкектин тургундарынын канча пайызы 10 же ашып кетсе 20% эле ошо органикалык продукция эмне экенин билип, анан кийин ошолорду мындай орусча айтканда осознанно тандашат. Калгандары болсо ошол калган магазиндерден, маркеттерден эмнени тапсак ошолордун деле сатып алып күнүлүк жашоодо колдонобуз да. Бирок биз ошол жарманкени уюштуруп аткан себеби дагы ушундай, негизи бизде ошол маданиятты жаратууда, ошол органикалык мындай туура тамактануу, азыр акыркы жылдары бизде өтө эле спорт менен машыгуу, туура тамактануу аябай модага айланды. Негизи бул жакшы бир көрсөткүч. Анан ошол менен бирге өндүрүүнү дагы тандап кетсек, ушуну жакшы болот. Биз сөз кылып жаткан тема бул органикалык айыл чарба, анын бүгүнкү күндөгү өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү кандай тармакта жана кандай багытта иш алып барууда. Бул тармак боюнча ошол айыл чарба, органикалык айыл чарба департаментинин директору Бактыгүл Аскералиева бизде конокто. Айыл чарба тармагына кызыккан, органика тармагына өндүргөн дагы, өндүрүмгө колдонгондор дагы биз менен бирге болуңуздар. Азыр жарнамалык блок, андан соң кайрадан студияга кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Органикалык азык түлүктү сиздер тамактанасыздарбы? Бул сиздердин капчыгыңыздар бүгүн канчалык мүмкүн? Жана ушул бизге азыр Бактыгүл Аскералиева конокто, органикалык айыл чарба департаментинин директору. Бактыгүл, жогоруда биз сөз кылдык ошо калктын бир ченемдүү, аз көлөмдөгү адамдар ошол осознанный кылып, аңдап түшүнүп органиканы колдонуп атышат депчи. Муну албетте жалпы өлкөбүздөгү элдин экономикасы, элдин капчыгына түздөн-түз байланыштуу. Бирок анткени менен биз органиканы кантип жана канткенде ушул элдерге дагы да жараян сала алабыз. Себеп дегенде бир жагынан карап көрсөң, биз өтө да өнүгүп кетпедик. Бизде урбанизациянын көлөмү аз, эл калктын басымдуу бөлүгү айылда жашайт. Айылдагы тамактарды биз шаардыктар күтүп алабыз да, ошол салып ийсе туугандарды, анан даамдуу дагы болот. Ошонун ортосуна баланс кандай болот? Себеп дегенде бул сиздер алектенип жаткан тармак бул аябагандай чоң, кенен, анан перспективага карай турган тармак да. Ошол айыл менен шаардын ортосундагы байланыш кандай? Чындыгында бүгүн айылдыктар туура тамактанып атышабы? Ал жакта ошол биз айтып аткан ошо органика сакталганбы же ал жакта дагы балким өзгөрүүлөр болуп атат? Балким жакшы жак эмес. Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Негизи жерлерге жараша өтө эле айырмаланат. Кээ бир жерлери бар, көп жылдардан бери жер жемиштерди бизде ошол жанагы которуштуруп айдоо деген бар. Негизи бир культураны айдагандан кийин ал жака башка түрдөн, башка семействодон айдаш керек да. Анан ошол дагы кандай десем, жердин көлөмү аз. Мисалы үчүн үлүш жерлер аз өлчөмдө тийген. Андан кийин бир өсүмдүктү жыл сайын эле кайра айдай бергенде ошол жерде зыянкечтер дагы, илдеттер дагы топуракта чогулуп калат дагы. Аларды деген анан өзүм деген ошол түшүмдү жогото албайын деп химикаттарды бергенге, селитраларды ошол көптөн бергенге туура келет да. Ошол жерде кайра эле биз мындайча айтканда вредный продукцияны алып атабыз да. Ошол себептен негизи органикалык айыл чарбаны
биз буну өндүрүү өтө кыйын, татаал, анткени климат өзгөрүп атат, зыянкечтердин саны көбөйүп атат. Климатка байланыштуу ошол илдеттер дагы көп, анан кийин чет жактан алынып келинген, мисалы үчүн көчөттөр менен, уруктар менен да ар кандай оорулар келип атат. Ошого байланыштуу азыр зыянкечтер менен, илдеттер менен каршы күрөшкөн өтө кыйын да. Акыркы метод болуп эле химияны колдонуш керек, бирок химияны дароо эле колдонуп атабыз. Анан негизи орусча айтканда мындай промышленно өндүрүштүк масштабта органиканы жасоо болбойт. Ошол көп өлчөмдөгү территорияларды мындай эле кандай десем экологиялык стандарттарга жараша бизде ошол айтып кетейин, 2 стандарт бар. Бирөөсү органикалык стандарт, бирөөсү экологиялык стандарт. Экологиялык стандартта допустимый нормалар бар да, мындайча айтканда кандайдыр бир химикаттарды колдонууга мүмкүн, уруксат берилет. Анан ошол үчүн өндүрүштүк масштабтагы жерлерди химия менен колдонуу мүмкүн. Органикалык жол менен өндүрүлгөн продукцияларды мындай аз өлчөмдө же болбосо тоо этектеринде же болбосо жаңы колдонууга берилип аткан жерлерде жасаганга мүмкүнчүлүк жакшы. Андан кийин анын дагы потенциалы чоң деп айткым келет да. Ал эми ошол айыл жергесинде канчалык деңгээлде ошол зыян болду, канчалык деңгээлде азыраак колдонуп атышат, аны ал текшермейин чыкпайт го. Баары бир ошол нитраттарды атайын приборлор менен текшерип неметиш керек. Бирок ар бир фермер өзү канча өлчөмдө колдонуп атканын, нормасы негизи канча экенин өздөрү жакшы эле билишет да. Бирок билип туруп анан кийин көп колдонгондор да бар. Кээ бир учурда болот, мисалы үчүн убагында үлгүрбөй калды, дарыны чачып, андан кийин ошол зыянкеч өтө каптап кеткенден кийин колдонгонго туура келип атат, анда уже кеч болуп калып атат да. Ошондой моменттер бар. Ошон үчүн толугу менен бул жерде толугу менен сакташат, бул жерде сакташпайт деп айта албайм. Мисалы, мындайча жалпылап айтып келгенде эле Чоң Алайда, андан кийин Ысык көлдүн ошо тоо этек жерлеринде, Нарында мисалы үчүн такыр химикаттарды колдонушпайт. Таластын ошол тоо этектүү жерлеринде, Жалал Абадтын токой чарбаларында ошонун этектеринде, анан Баткендин атайын жана Зардалы деген биздин органикалык аймагыбыз бар. Андан кийин Өрүктөрдө ал жакта ошо ыштагандан башка методдорду деле колдонушпайт да. Атайын биздин өзүбүздүн определенный жерлерибиз бар. Ошол жактарда эле таза продукция деп айта алам. То есть ошол жактарда эле эмес, эми ал жакта дары колдонгонго кажет жок. Ошондой өндүрүшөт. Жердин өзү ошол чарбакерлердин баягы багбандардын өзүнүн иш-аракеттери дарыны колдонгонго мындай мүмкүндүктү азаят, канчалык азыраак колдонсо ошончолук стандартка жакыныраак болот. Жакыныраак болот. Бактыгүл, анда биз алдыны көздөй бир аз сүйлөшсөк, мына кечеги эми сиздин баракчаңыздан көрүп атам. Швейцарияда, кечирим сурайм. Франциядагы өткөн атайын конгресске сиздер Кыргызстандын атынан докладыңыз менен чыккан экенсиз. Бул жактан жаратылышты коргоо эл аралык союзунун конгрессинде. Эми мындай конгресстердин өткөзүү максаты бул алар бүгүнкү маселе эмес, алдыңкы көздөй, алдыңкы жылдарда, мисалы, ошол 2050 жылга жазылган Париждик конвенциянын алкагында өткөрүлүп жатат. Эмне тууралуу сөз айттыңыз? Ошол экологиялык стандарт дегенде сөзсүз түрдө Кыргызстан дагы бул дүйнөлүк документтин бардыгына кол койгон, ушул багыт боюнча иш-аракеттер жүрүүдө. Бул иш-аракеттер көбүнесе эсе мындай комплекстүү, көп тармактардын, айыл чарба, суу жана башка тармактардын биригүүсү менен болот. Дүйнө жүзү бүгүн кандай багытты көздөп атат жана Кыргызстан бул багытта эмне иш-аракеттерди аткарууда? Буга чейин ошол Проон Биофин деген эл аралык организация аткаруу, то есть эл аралык организация тарабынан ошол иштерди аткарышыптыр. Бул жакта айыл чарба тармагындагы жашыл технологияларга болгон субсидиялары деген бир исследование жүргүзүшүптүр. Ал исследование негизи 2 жыл созулуптур. Анан Биофин деген бул био ар түрдүүлүккө болгон финансирование экен да, каржылоо булагы экен.
Анан ал жактан биз негизи бул ошол исследованияны окуганча мен дагы ойлоп жүрчүмүн, субсидия бул өлкө үчүн жакшы, фермерлерге биз жакшы жардам беришибиз керек деп. Туура ошондой экен, бирок мисалы мен ал жакта эки теманы көтөрдүм. Биринчиси биздин бул жылы дагы баары фермерлердин баары көрдү, баарыбыз көрдүк, суу менен өтө чоң проблема болду. Суунун негизи өз баасы өз наркынан дагы өтө төмөн баада сатылат экен да. Себеп дегенде ал жакта субсидирование деп фермерлерге мындай аз баада берилет экен. Ал неме болсо каражат кайра ошо каналдарды, суу сактагычтарды жаңылоого эч жетпейт экен. 1,5 эсеге арзан берилет экен да өз наркынан. Ошол себептен бул субсидия Кыргызстанга керекпи? Бул жолду чечүүчү жолу кандай? Ошон үчүн биз ошо Евросоюздан, башка биофин сыяктуу организациялардан акчага, ошо грант акчаларга муктажбызбы деген суроо туулду да. Анан бул жакта ошол суроолорду берип туруп биз сүйлөшкөндөн кийин, мындан кийин анан чечим кабыл алышат экен. Ушул өлкөгө канча каражат бөлүп бере алабыз деген сыяктуучу. Андан кийин экинчи тема бул эмени көтөрдүк, ошол эле жанагы агрохимикаттардын НДС ставкасы кандай болот, андан кийин немелерге органикалык продукцияга нулевой ставка менен киргизсе, ошондо органикалык продукцияны өндүргөнгө бир жол түзүлөбү деген сыяктуучу. Ошолорду дагы аларды да айтып кеттик. Андан кийин мисалы үчүн көп жылдардан бери Евросоюзда запрет болгон препараттарды Кыргызстанда, Орто Азияда кандай колдонушат, алардын чечүүчү жолдору кандай, ошондой темада болду. Анан негизи ал жакта Орто Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан эле катышты. Башка негизи Евросоюз, андан кийин Африка өлкөлөрүнүн мамлекеттери, анан Америка өлкөлөрүнүн, Түштүк Американын өлкөлөрү катышты да. Вот, анан ошол жакта эми кийинкиси дагы ошол Марселде уланат дешти. Андан кийин эми биз ошондой программалар аркылуу Кыргызстанга дагы көбүрөөк финансирование направление болот деп ойлойбуз. Эми результаттарын, жыйынтыктарды эми күтөбүз да. Бул субсидия дегенде сиз байкы сөзсүз эле жакшы нерсе эмес экен дегенде, демек ар бир өлкөнүн өзүнүн ички шарттарына карата бар эсептелип чыгыш керек экен да. Ал жакта дагы мисалы үчүн ошол эле химикаттарды 12% НДСти азыр 0 ставка менен келип атат да. Ошондо бюджет канча көлөмдө акчаны ала албай калып атат деп эсептешет экен. Анан мисалы Казакстанды алсак, ал жакта 30%дан 50%га чейин субсидирование бар да. Бирок ал жакта 12% НДС турат. Бизде ошол мисалы үчүн фермерлерди биз багыттап каржылап бере албайбыз деген максатта 12% НДСти бул жакта жоюп салган. Ошол себептен бул фермерлер үчүн дагы жардам десек болот. Мисалы үчүн 12% НДС менен келип атат, бирок фермерлер айтып атпайбы, бизде эч кандай жардам болбойт, өзүбүз менен өзүбүз эле өнүгүп атабыз депчи. Туура, өздөрү менен өздөрү өнүгүп атышат, бирок 12% НДС бул дагы мамлекет макул, мен өзүмдүн казынага албай эле коеюн, ушул фермерлерге арзан баа менен түшсүн деген бир жол түзүп бергени да. Бюджеттен кыстык болуп атат десе. Акча түшпөй. Анан бул бирок канчалык деңгээлде, экономикалык көрсөткүчтөр менен эсептегенде канчалык деңгээлде зыян алып келип атат, ал уже башка суроо болуп калат экен. Бирок азыркы ошо болуп аткан учурдагы маселе фермерлерге түздөн-түз жардам болуп атат да. Бирок суу маселеси позитивный, анан негативный субсидия деп карадык. Ошол негативный субсидия болуп, суунун өз наркынан өтө эле төмөн баада сатылганы бул аябай начар көрсөткүч экен. Себеп дегенде ошол өзүбүз көрүп атпайбызбы, эч нерсени жаңылай алган жокпуз. Ал эми химикаттарга болгон бул болсо позитивдүү. Анткени ал жактан мен да айттым, бизди өнүктүрүш керек, багып бериш керек. Азыр биздин айыл чарбабыз жаңыдан мындай бутунан туруп, жаңы технологияларды үйрөтүп, жаңы багыт алып атабыз деп. Ошол себептен бул 0 боюнча калыш керек азырынча депчи.
суу тармагына, андан кийин андан тышкары ошо жашыл экономикага өзүнчө багыт менен акча каржыланыш керек. Рахмат сизге, Бактыгүл айым. Жарманке көргөзмөңүздү жакшы өткөрүп алыңыздар. Чоң рахмат. Жакшы жолугушуулар болсун. Биздин багбандар, дыйкандар, ошол сиз айтмакчы, жаңы биз айтып атпайбызбы, жаңы тепкичке өтүп атабыз депчи. Бул эми мен ойлойм, эч бир талашсыз жана боло турган табигый көрүнүш. Биз эртеле кеч ошо илгерки агрардык түшүнүктөн жаңы бир технологиялык агрардык түшүнүккө секирик жасашыбыз керек. Мында органиканын локомотив катары көрөм мен, үлгү катары, себеп дегенде эң заманга жакын, заманга бап келген ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп келесиздер. Ишиңиздер ийгилик болсун. Конокто органикалык айыл чарба департаментинин директору Бактыгүл Аскералиева болду. 1-3 октябрь Бишкек шаары Агропром имараты, Киев көчөсүнө жайгашкан билесиздер, айыл чарба министринин имаратында органика боюнча ошол жарманке көргөзмө болот. Кимде ким ошол тармак боюнча иштеп аткан болсо, анда өзүңөргө, жакындарыңарга, ошол жакынкы өнөктөштөрүңөргө айткыңыздар, келиңиздер, биргеликте айыл чарба жана азык түлүк коопсуздугун өнүктүрөлү. Кайрадан эфирибизге кайтып келели, ардактуу көрөрмандар. Биз бүгүн азык түлүк коопсуздугу боюнча жана ушул теманын алкагында ар кайсы тармактан жана ушул темага кириптер биринчи өкмөттүн өкүлү болуп, айыл чарба министрлигинен айыл чарба департаментинин директору Бактыгүл айым болуп кетти. Азыр болсо биз ушул дүйнөлүк деңгээлде бул тема кандай улуттук адамдарга бара жатат жана кандай иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Бул боюнча билесиздер, Кыргызстанда дагы Бириккен Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлчүлүгү бар. Жана ушул өкүлчүлүктүн өкүлү Аднан Мырза Күреши конокто, жана жанында Каныбек Байзаков агабыз котормочу болуп бүгүн кызматыңыздасыз. Саламатсыздарбы? Good evening. Good evening. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Welcome to our studio. Thank you. It's a pleasure to be here. Рахмат, силерге келген дайыма биз үчүн чоң рахат. Рахмат силерге, келип бериңиздерге. Биринчиден ушул Аднан Мырзадан сурай турган жагдай бул Кыргызстандагы азык түлүк коопсуздугу кечеки пандемия жана андан кийинки пандемиянын жараткан эффектисинен кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө акыбал кандай? So, Mr. Kureshi, what do you think about the current situation with the food security in Kyrgyzstan, considering the impact of the COVID pandemic? Yes, it's a very good question. Just to introduce, I am the representative of the Food and Agriculture Organization here in the Kyrgyz Republic. We are a specialized agency of the United Nations, and we lead efforts to end hunger across the world. We want to ensure that people have access to both safe and nutritious food at all times. Бул абдан сонун суроо болду. Биринчиден өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү болом. Биздин уюмдун негизги максаты бул дүйнө боюнча адамдарды ачкачылыктан сактоо жана алар үчүн коопсуз жана пайдалуу тамак менен камсыз кылуу. Ошол пандемиянын эффорт эмеси кандай болду да? Таасири. Дүйнө жүзү өзгөрүүдө Кыргызстанга кандай таасир этти? Impact of the pandemic. Yes, you know, with unsafe food, there are more than 200 diseases associated with them. These are diseases such as viruses. And nowadays, whenever we hear the word virus, of course, we think of the terrible impact of COVID-19. Happy to say that COVID-19 was not introduced, nor is it spread by food-borne diseases. So food is not a part of the pandemic problem. However, the pandemic has thrown into sharp focus how fragile our food systems are and how easy it is to disrupt them. And in disrupting these food systems, often it is those who are most vulnerable, who are producing the food at the grassroots level, who are affected by it. So COVID-19 has had a big impact on people, but it has sharpened our focus on the need to ensure
that we have healthy food systems. Тамак аштын коопсуздугу жоктугунан, зыяндуу тамак аштан же бузулган тамак аштан чыккан илдеттин 200дөн ашык түрү бар. Бул илдеттердин көптүгү ушул вирустардын көптүгү менен тең эсе болот. Азыр албетте көпчүлүк элдин көңүлү COVID-19га жана андан чыккан түрдүү кыйынчылыктарга коюлуп жатат. Жакшы жагы бул илдет ушул тамак ашка байланышпаган илдет. Тамак аш маселеси анын жайлуусуна дагы, келип чыгышына дагы өзүнүн таасирин тийгизген жок. Демек бул тамак ашка тийишпеген көйгөй. Бирок ушул COVID-19 пандемиясы бизге биздин азык-түлүк системабыздын канчалык назик экендигин, аны тең салмактуулуктан чыгарыш канчалык оңой экендигин көрсөтүп койду. Демек ушундай маселелерге биз биринчи кезекте көңүл бурушубуз керек дагы. Ачынарлык жери ушул пандемиядан көбүнчө жабыркаган адамдар бул эң жардамга муктаж адамдар. Ушул кээде өздөрү тамак ашты жетилтип чыгарган адамдар, ошолордун өздөрү биринчи кезекте ушул пандемиядан жабыр тартты. Ошондуктан мен айтат элем, пандемиянын жалпысынан азык-түлүк маселесине тийгизген таасири абдан чоң болду. Бул жалпысынан сурадым, себеп дегенде сиздер менен баягы бат-баттан байланышта болуп турганга аракет кылабыз да, ошондуктан ушул пост пандемиялык ошо экономикалык жагдайлар кандай болот деп жалпы билип алдык. Эң тура катарычы азыр биз сиздерден ушул келген азык-түлүк коопсуздугу бул сиздин ишиңиз деп аталган видеороликке көңүл буралы, чогуу көрөлү. Андан соң кайрадан маекке кайтып келебиз. Ардактуу көрүүчүлөр, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлчүлүгү азык-түлүк коопсуздугу, тамак аштын сапаты жана ал ушул сапат жана ушул түшүнүк бүгүн биз менен сизге кандай таасир этет, ошол тууралуу сүйлөшүп атабыз. Ошого байланыштуу видеону чогуу көрөлү. Кайрадан студияга кайтып келелик. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Аднан Күреши мырза жаныбызда Каныбек агайыбыз которма кызматында турат. Аднан мырза, айтып берсеңиз бизге, андай болсо, мына азык-түлүк темасы өзү негизи эле аябай назик келет жана азык-түлүк тең салмактуулугу дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек? Бул түшүнүк менен эмнелер камтылат жана кайсы багытта бүгүн Кыргызстанда пандемиядан кийинки Кыргызстанда кандай иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат? What is food balance and what does it include? And what is being done in Kyrgyzstan to keep this balance after the pandemic? I think the pandemic has shown us that globally, as the world, we're really not ready for such major shocks. Our goal is to ensure food security, and that is for everyone in the Kyrgyz Republic as well. Food security means having physical and economic access to safe and nutritious food in order to lead a healthy life. What is the link between food security and food safety? Well, it's really simple. If the food is not safe, it's not food. If it's not food, it can't enhance food security. Албетте бул пандемия бизге бир чоң нерсени көрсөттү. Бул бардык эле экономикалардын, бардык эле мамлекеттердин ушундай чоң шокко даяр эместигин көрсөттү. Биздин уюмдун негизги максаты бул ар бир адамга экономикалык жана физикалык жактан тамак аштын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Көп учурларда сурашат, ушул тамак аш коопсуздугу, анын зыянсыздыгы эмне менен айырмаланат деп. Биз айтабыз, эгер тамак аш зыянсыз болбосо, анда бул тамак аш эмес деп.
зыян болсо эгер тамак аш зыян болсо анда ал тамак аш ооба эмес. зыяндуу болсо анда ал тамак аш эмес. Бүгүнкү Кыргызстандагы ошо тамак аш зыян эмес деген түшүнүккө жетиш үчүн ушундай бир жетишкендиктерге жетиш үчүн кандай иш аракеттер болуп атат жана биз буга чындап эле жетише алабызбы? Себеп дегенде биздин өлкөбүздү мындай аябай табигый, таза өлкө деп тааныбыз мисалы. Биз кыргыздар ошентип өзүбүздү тааныштырабыз да. So in Kyrgyzstan we think that all of our food is safe. Do you think so too? What is general opinion about food safety? Эмнеге мынча оңой тема, мынча татаал жана мынча дүйнөлүк деңгээлде каралып жатат да. Why this Simple. simple topic as food safety is becoming a global issue? Globally, it is a big issue. We estimate that 1 in 10 people in the world become sick because of food-related illnesses. The impact of this we estimate to be about 110 billion US dollars annually in terms of lost productivity and the medical expenses associated with recovery. So yes, food safety is a big issue. I understand that in Kyrgyzstan there is a tendency to believe that food is safe because your agriculture is very organic. The use of pesticides is relatively low. You have a number of smallholder farmers who take care of the food that they produce. And yet, according to the Department of State and Sanitary Health, there were 30,000 cases of severe intestinal disease last year alone. And more than 80% of these occurred in children under the age of 14. It is a problem. Албетте бул тамак аштын коопсуздугу, анын зыянсыздыгы глобалдык масштабта бул абдан чоң маселе. Себеби дүйнө жүзү боюнча жыл сайын ар бир 10-чу адам ушул тамак аштын зыянынан жапа чегип түрдүү ооруларга кабылат. Бул болсо өз кезегинде иштин өндүрүмдүүлүгүнө жана медициналык түрдүү чыгарышаларга байланышкан 110 миллиард долларга барабар зыян алып келет. Демек бул ооба чоң маселе. Кыргызстанда көбүнчө адамдар ишенип келишет. Бизде тамак аштын бардыгы коопсуз, бардыгы пайдалуу деп. Буга бир жагынан себептер бар. Органикалык айыл чарба, анан дыйкандарыбыз көп пестицид жана башка химикаттарды айыл чарбасында колдонбойт. Бирок ушул саламаттыкты сактоо жана санитария департаментинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жыл сайын жүздөгөн тамак аштан уулануу учурлары болот. Ошолордун ачынарлык жери көпчүлүгү 14кө чыга элек балдар менен көпчүлүк учурда байланыштуу. Бул ошо сиздер иштеп жаткан уюмдун негизги байкоолору боюнча ошол тилекке каршы балдарыбыз жабыр тартып атат, бирок жалпысынан ошол тамак аштын коопсуз дегенде биз баягындай аябай тууганчыл өзүбүздүн баягы культуралык ички байланышыбыз терең болгондуктан биз ушул тамак аш колдонуу жана анын коопсуздугу деген сыяктуу маданиятка жаңы көнүп бараткандайбыз да. Ушул боюнча мына дүйнөлүк коомчулук атайын статистикалык маалыматтарда жүргүзүлүп атат. Жылыш барбы, динамика барбы бизде ушул теманы түшүнүүдө калың элдин арасында? So Kyrgyz society is a very traditional society with its own traditions in food consumption and food safety. Do you think that Kyrgyzstan is also following the world tendencies in assuring food safety? Are we changing in this regard? I think that one always has to respect tradition. Tradition is what it is, and it is important, and it very much gives a nation its cultural identity. However, having said that, the Kyrgyz Republic is party to major international agreements
to ensure that food safety occurs across boundaries. You know, now it's not just about what is produced locally, which can be controlled to an extent by good agricultural practices, by hygiene, by following simple messages which the government do give to the farmers regularly. FAO also embarks on training programs to show farmers how to produce safe and healthy and nutritious food. But it goes beyond that. Now it's a transboundary issue. And here FAO works together with, for example, the World Health Organization to set standards on what we call the Codex Alimentarius, to set global standards based on scientific research to ensure that the food that reaches your supermarkets is safe, is well labeled, comes from reputable sources of supply, and so on. So it's both. One respects the tradition, one tries to train and to ensure that farmers produce healthy food, but at a global level, at an international level, at a national level, one must look at food safety quite seriously. And Kyrgyzstan is a party to all international agreements in this regard. Албетте ар бир мамлекеттин, ар бир улуттун өзүнүн салттары бар. Салттарды дайыма сыйлаш керек. Бирок ушул салттар элди эл кылып, анын маданиятын өзгөчөлүгүн көрсөтүп турат. Бирок азыркы заманда албетте бул гана маанилүү эмес. Азыр биз тамак ашты жөн гана өндүрүп, өзүбүз үчүн пайдаланбастан, тамак аш чек аралардан өтүп, башка мамлекеттерге кетип атат, ал жактан келип атат. Ушунун баардыгынын учурунда тамак аштын коопсуздугун жана зыянсыздыгын камсыз кылышыбыз керек. Албетте жергиликтүү деңгээлде тамак аштын коопсуздугун камсыз кылуу оңоюраак, себеби майда масштабта караганда аны көзөмөлдөп, анын чыгарылышын, сакталышын, даярдалышын баардыгына көзөмөл салып турса болот. Буга Кыргызстан мамлекети дагы бир топ көңүл буруп келатат. ФАО дагы өз тарабынан ушул дыйкандарга кантип тамак ашты зыянсыз өндүрүп, зыянсыз сактап, кантип аны зыянсыз пайдаланыш керек жөнүндө көптөгөн окууларды өтүп келатат. Бирок бул жергиликтүү гана бир гана мамлекеттин маселеси эмес. Ошондуктан буга мындай глобалдык көз караш менен караш керек. Ушул максатта мына ФАО менен Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму биргелешип Codex Alimentarius деген чоң эл аралык документтин үстүндө иштеп келди буга чейин. Мында болсо ошол тамак аштын коопсуз болуп өндүрүлүшү, анын туура этикеткалар менен белгилениши, кайсы жактан келгени, канча убакытта, канча сакталышы керектиги жөнүндө толук маалыматтын берилиши бул милдеттүү деп каралат мындан ары. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул глобалдык маселе. Кыргызстандагы ошол көптөгөн эл аралык келишимдерге, Бириккен Улуттар уюмунун астындагы келишимдерге кол койгон. Демек, глобалдык коомчулук менен биргеликте Кыргызстан дагы ушул багытта бара жатат. Чоң рахмат. Азыр бизде конокто Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк айыл чарба уюмунун өкүлү Аднан мырза күрөшүп отурат. Жарым айлык блок, андан соң ошол уюм жана Кыргызстандагы бүгүнкү күндө багбандар жана дыйкандар жана андан чыккан продукция, андан маркировка, андан кийин биздин магазин бир канча жолдон колдон өтүп, биздин дасторконубузга кандай тамак келет? Ушул тууралуу дагы мындай кичине тереңирээк кирип маектик курабыз. Биз менен болуңуздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк айыл чарба уюмунун өкүлү Аднан Күреши мырза жана Кадыбек агай бүгүн бизде конокто. Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугу кандай багытта каралып жатат? Бул тармак боюнча эмне иш-аракеттер жүргүзүлүүдө? Мен азыр эле мына конокторго айтып аттым эле, мына сизге айтып аттым Кадыбек агай. Ошо сиздер менен эле көрүп чыккан, YouTube'да көрүп аткан Нисахыр долбоору, мисалы Эрлан Кокулов досум, уламдан улам видеолорду чыгарат. Анан ал видеолор көбүн эсе ошол тамак аш коопсуздугуна тыгыз байланышкан. Ал жакта биздин күнүмдүк ошол
колдонулган тамак аштын сапаты, анын сакталуу шарттары, аны сатуу шарттары боюнча аябагандай чоң жаңы жаштардын тили менен айтканда мындай хайп жаратат жана өтө көп көрүүлөргө ээ болот. Керек болсо ал мырза бүгүн өлкөнүн парламентине дагы аттанып эл тарабынан чоң колдоого ээ болуп атат да. Демек, мен мындан өзүмө бир жыйынтык чыгарып атам. Бул тема аябай актуалдуу. Биз эмнени жесек ошолбуз деген түшүнүк акырындап элибизге да сиңип келе жатат. Анан ФАО уюму мындай декларативдик гана эмес, чындыгында ошол элге ушул азык түлүк коопсуздугун түшүндүрүү иштеринде, же болбосо ошол азык түлүктү чыгаруудагы ошол цепочкада байланышкан уюмдар менен, адамдар менен, ишкерлер менен иштешүүдө кандай кемчиликтерди байкап атабыз? Кайсы ошол цепочканын кайсы жеринде мындайча недобросовестный адамдардын саны көбөйүп кетип атат да? Ошондо мындай кыска жакырып туруп, резюме кылып туруп түшүндүрүп берсеңиз дагы. So the food safety issue is very popular now, also in the internet and YouTube channels, and Kyrgyzstan is watching such channels very actively. And now in the international and local food safety chains, which ones do you think are the most weakest particles of the chain? Where do you see the most of the issues? I think, as you know, a chain is only as strong as its weakest link. And the weak link, honestly, can occur anywhere along the food chain. FAO, together with as part of the United Nations, answered the Secretary General's call for a review of food systems. So how is food produced all the way across the value chain? How can we enhance production and produce better food? Basically, we're looking at sustainable food systems. Sustainable food system has essentially three aspects. Firstly, it must be economically viable. So there must be an incentive for producers to reap economic benefits at every step along the stage. The second is that it must have social benefits. So, for example, allowing women to become more involved in processing, in producing food, enhancing gender balance, healthy mothers, healthy children in school. That's the second aspect. And the third aspect is that it must be environmentally neutral, or good for the environment. If one puts all these three together and also takes what FAO calls the One Health approach, which is to look at plants, animals, and humans together as part of this food chain, one begins to be able to isolate where the problems are likely to occur. Let's be clear, you don't tell that food is bad simply by smelling it. There is a science behind it. We need veterinarians, we need toxicologists, we need nutritionists. And it is putting all of this together that will enhance food safety in a country like Kyrgyzstan. Albatta, siz bilseniz kerak, görөрmөндарыбыз дагы билсе керек, мында чынжырдын чынжыр канчалык деңгээлде күчтүү болот, анын эң алсыз бөлүгү канчалык күчтүү болсо, чынжырдын жалпы күчү дагы ошого барабар деген. Албетте, мындай алсыздык чынжырдын каалаган жеринде пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан ФАО дагы Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы жетекчилиги дагы тамак аштын коопсуздугуна жана зыянсыздыгына абдан көп көңүл буруп келет. Биздин негизги максатыбыз бул элдин бардыгы үчүн коопсуз жана жеткиликтүү тамак ашты камсыз кылуу. Демек, тамак аш системасында албетте түрдүү көйгөйлөр бар, анын чыгарылышына, сакталышына, даярдалышына байланышкан. Бирок биздин оюбузча ушул көйгөйлөрдүн бардыгын чечиш үчүн негизги 3 маселеге көңүл бурушубуз керек. Биринчиден, тамак ашты чыгаруу бул экономикалык жактан пайдалуу болушу керек. Аны өстүрүп, кайра иштетип, бизге жеткирген бардык тармактын кызматкерлери өзүнө жетиштүү киреше таба алганда гана ушул туруктуу система болот. Экинчи жактан, бул социалдык жактан пайдалуу болуш керек бул система. Муну менен мен ошол айыл чарбасында жана кайра иштетүү өнөр жайында иштеген
аялдардын ролун бийигирээк баалаш керек, аларга жакшыраак мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек, гендердик балансты сакташ керек, саламаттыгы жакшы болгон эне жана баланын маселелерин ойлонушубуз керек. Үчүнчү жагынан бул тамак ашты чыгаруу экологияга зыянсыз же пайдалуу болуш керек. Демек, эч кандай убакта ал экологияга зыян келтирбеш керек. Бизде Бириккен Улуттарында азыр бир чоң көз карашта өзгөрүү болуп атат. Бул көз карашыбыз бир саламаттык деген көз караш принципи жаралып атат да. Бир саламаттык дегенде мында жаныбарлардын дагы, өсүмдүктөрдүн дагы, адамдардын дагы баардыгынын саламаттыгы бир дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан биз баардыгын бирге карап, бул маселелерди комплекстүү чечүүгө аракет кылышыбыз керек. Мына катардагы адам тамак аштын бузулганын же бузулбаганын бир гана көрүп же жыттап сезе албайт. Же аны сезсе дагы бул жетиштүү, негиздүү боло албайт. Ал үчүн бизде ветеринарлар, токсикологдор, тамак аш боюнча адистер бар. Ушунун баардыгынын аракетин бириктирип, ушул элге жетиштүү маалымат берип, элдин арасында саламаттыкты сактоо, азык түлүктүн сапатын камсыз кылуу маселелерин дагы көбүрөөк көтөрүп турушубуз керек. Мына азыр мен бүгүнкү ошо маекте жалпысынан ошо кагаздардан, статистикадан сырт элге түшүнүктүүрөөк бир багыт алып кетким келип атат да. Анан ошол эле соц тармактарда карасак, уламдан улам күнүгө нутрициолог, диетолог, туура тамактануу деген сыяктуу ушул багыттарды камтыган ар түрдүү блогерлер, айымдар жана мырзалар, жаштар, YouTube каналдар пайда болуп жатат. Алардын көптөгөн ошол көрөрмандары бар. Анан ошол багытта, ошол ишмердүүлүктө ФАО уюму албетте бул эл аралык жана жогорку стандарттарды сактаган уюм. Анткени мен ошо элге түшүндүрүүдө, элге ошол маалыматты жайылтууда ошондой багыттарда тыгызыраак иштешүү аракеттери барбы? Канчалык туура болот жана ошол тармакта иштеп аткандарга көзөмөл мындай көз салып турасыздарбы? Иштешүү мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз? So currently there are a lot of bloggers who are nutritionists or dietologists and so on. They give good advice on food issues. Is FAO thinking or doing any interaction with such bloggers or social network activists? Is there any chance that you may cooperate with them? There is every chance that we will cooperate with them. You know, our goal is to get our message across for the greater good of the Kyrgyz people. And whichever method we can successfully deliver our message, we will do so, whether it is in social media or otherwise. One thing I will say, however, is that FAO is a knowledge organization, and everything that we put forward is based on science. So what we don't enter into is popular nutrition. The advice we give is scientific advice. Our primary counterpart in the country is the government. Our job is to work at a policy level with the government of Kyrgyzstan to ensure food security and food safety for the population as a whole. So we are happy to talk about the work we are doing with bloggers, but obviously you will understand that we don't get involved in popular nutrition advice. I'm very happy to talk about nutrition in Kyrgyzstan, if you will allow. Албетте, мындай активисттер менен социалдык тармактардын кандай блогерлер менен кызматташууга бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар жана мүмкүн болгон учурларда биз алар менен кызматташып келебиз. Биздин максатыбыз ушул пайдалуу деген маалыматты, билимди кандай жол менен болсо дагы ушул элге жеткирүү, Кыргызстан элине жеткирүү. Бул үчүн кандай тараптар менен кызматташабыз, биз бардыгына даярбыз.
Бирок бир ошол эле кезде силер билишиңер керек, FAO деген бул билимдин уюму деп айтсак болот да. Биздин айтканыбыздын, таратканыбыздын бардыгы билимге, илимге негизделген. Анан социалдык тармактарда болсо кээде мындай абдан жөнөкөй элдик рецепттер же мындай оозеки айтылып келген кеңештерди чогултуп тараткандар бар. Биз мындай маалыматты таратууга эч кандай учурда кошула албайбыз, себеби биздин ар бир сөзүбүз илимге негизделип турушу керек. Ошондуктан Кыргызстандагы биздин азыркы негизги өнөктөшүбүз, негизги иш алып барган тарабыбыз бул Кыргызстандын өкмөтү. Биз өкмөттүн өзү менен, анын алдындагы түрдүү мекемелер менен ушулда Кыргызстандагы тамак аш коопсуздугун, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо иштери боюнча көптөгөн маселелерди биргелешип чечип келатабыз. Жана да кайталап кетким келет, ушул негизги максатыбыз элге туура илимге негизделген маалыматты жана билимди жеткирүү, бирок популисттик кадамдардан биз өзүбүздү алыс кармаганга аракет кылабыз. Албетте. Туура түшүнөм. Эми адынан бурса мындай кылалы, кандай бүгүнкү күндө ошо FAOнун ишмердүүлүгү азык-түлүк коопсуздугу Кыргызстанда толугу менен негизи ушундай мүмкүнбү? Биринчи суроо, бул ушундай бир гана биздин өлкөдө эмес, дүйнөлүк деңгээлде бул өлкө азык-түлүк коопсуздугуна ээ болду деген статус барбы? Эгер бар болсо, Кыргызстан ошол статуска кандай жолдор менен жана качан жетишсек болот деп ойлойт? Is there a country that has ensured food security and food safety within its boundaries? And if Kyrgyzstan is ever reaching that goal? You know, it's not like the football premiership. We don't have a league table. You know, I can't say. If I did say, it could be challenged because, to be honest, reliable data on food safety and trying to assess food security is a very difficult job in a country. So to make a definitive statement that this country or that country have or have not achieved food safety, food security, is not a pronouncement we could make simply because the data is not there. What I will say is that unfortunately in middle income and lower income countries, the impact of shocks on food safety, on food security are felt more acutely than in high income countries. So that gives you some sort of idea for how the world works. You know, you asked earlier a very interesting question about traditions. You know, what about the traditions of Kyrgyzstan? Traditionally, Kyrgyzstan has been a country that has nomadic roots. It's a vast country. People live in rural areas. And the reliance on a sort of meat-based diet has been very high. This has not necessarily been the best thing for longevity in the population. In 2019, for example, we estimated that malnutrition is at 19% in the country. Malnutrition in its three forms. Calorific deficiencies, not enough food. Micronutrient deficiencies, not enough variety of food. And too much food. Obesity, you know, we estimate that 1 in every 5 adults is obese. So we have all these problems that are based on diets, that are based on nutrition. And we, FAO, do what we can together with the government to reverse this trend and to make sure that the nutritional status of Kyrgyzstan is much improved. Албетте, бул азык-түлүк жана тамак аш коопсуздугу деген футболдогу премьер лиганы элестете албайт. Эсептеп туруп. Буга окшоштурса болбойт. Бардыгы кыйындар же бардыгы начарлар деп. Ар бир мамлекетте өзүнүн көйгөйлөрү бар. Биз бул боюнча азыр кандайдыр бул ак, бул кара деп так айтууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби колубузда жанагы айтып кеткендей илимге негизделген азыр кандайдыр так маалымат жок.
Ошондуктан буга баа берүү же анын масштабтарын кандайдыр эсептөө бул дайым эле оор маселе болуп келатат. Ошол эле убакта мындай деп айтсак болот. Кирешеси жагынан ортоңку жана төмөнкү деңгээлде турган мамлекеттерде азык-түлүк коопсуздугу же азык-түлүктүн жеткиликтүүлүгү бай мамлекеттерге караганда бир топ татаалыраак маселе. Жалпысынан ушундай мүнөздөмө берсек болот. Жана эле бир кызыктуу маселени сиз козгоп кеттиңиз, бул салттар деген маселени. Эми Кыргызстандын салттуу тамактануусуна келсек, бардыгыбыз билебиз, Кыргызстан бул абдан салтка бай мамлекет. Илгери кыргыздар көчмөн эл болуп, негизги тамак ашы бул этке негизделген тамак аштын түрлөрү болгон. Бирок ал замандар кетти, тамак ашты кабыл алуу салттарыбыз ошол бойдон калды. Дагы деле этке негизделген тамак ашка көп көңүл бурулуп, бул азыркы убакытта кандайдыр көйгөйлөрдү туудуруп келатат. Мына 2019-жылы өткөрүлгөн бир изилдөөнүн негизинде Кыргызстанда калктын дээрлик 20% туура эмес тамактануу көйгөйүнөн жабырып тартып келет. Бул туура эмес тамактануу деген 3кө бөлүнөт. Биринчисинен бул калориялардын жетишсиздиги, бул тамак аштын жетишсиздиги. Экинчисинен пайдалуу микроэлементтердин жетишсиздиги, бул деген витаминдерди аз кабыл алуу жана үчүнчүсү ашыкча тамактануу же толуп кетүү. Мына Кыргызстанда абдан көп азыр ар бир 5-чи жаран ашыкча салмактын көйгөйлөрүнөн жапа чегип келатат. Ошондуктан биз бул маселени жалпысынан карап, жалпысынан чечүүгө аракеттенишибиз керек. ФАО дагы Кыргызстандагы өзүнүн өнөктөштөрү менен биргелешип, ушул тенденцияларды өзгөртүүгө, адамдарды көбүрөөк кандайдыр түрдөн түп тамак жөөгө, баланстап тамак жөөгө үйрөтүүгө дагы өзүбүздүн аракетибизди жумшап жатабыз. Учурда ФАОнун эң тыгыз кызматташкан жана ушул уюмдун айыл чарба жана азык-түлүк коопсуздугундагы приоритеттүү деп белгилеген тармактар кайсылар? Which areas does FAO consider as priority areas for its activities in the country? As I say, FAO's primary partner in the country is the government. And therefore we align ourselves to the priorities of the country and we support that work. So we are supportive of organic agriculture, of regional development, and so on. In terms of what is FAO doing in the area of food safety, let me give you 3 concrete examples. Firstly, we are working with the producers of fruits and vegetables to try and enhance their capacity to manage food safety across the entire value chain. Secondly, we are working very closely with schools to teach good nutrition at a very early age and also to provide inputs like seeds and saplings of fruit trees for the school children to grow and nurture themselves and begin to understand how food is produced, how it goes from a tree to a table. So they begin to appreciate the importance of good agricultural practices. And thirdly, we are working closely to develop international standards for organic food. It is one thing to produce organic food, but it is another thing to be able to label it organic so that it can be marketed internationally as organic food. So these are 3 areas that we are working on as priorities in the area of food safety. But more broadly than that, we support the government in attaining its priorities. And of course, we work with them to develop their plans for the future.
Мен жогоруда айтып кеткендей, биздин Кыргызстандагы эң негизги өнөктөш тарабыбыз бул Кыргыз Республикасынын өкмөтү. Ошондуктан өкмөт жана Кыргыздын эли өзүнүн алдына койгон максаттар, анын приоритеттүү маселелери боюнча биз биринчи кезекте иштейбиз. Себеби биздин максатыбыз Кыргызстанга жалпысынан жардам берүү. Ошондуктан ушул багыттан алганда биз колдоо көрсөткөн тармактар бул органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү жана ушул коопсуз тамак аш жөнүндө кеңири маалыматты берүүнү күчөтүү. Бул тамак аш коопсуздугу деген негизги 3 нерсеге багытталат. Ушул 3 максатта биз өзүбүздүн түрдүү долбоорлорубуздун алкагында дагы иштеп атабыз. Биринчиси бул биз ушул жашылча жемиштерди, фруктуларды мөмө жемиштерди өндүрүп жана кайра иштеткен ишканалар менен ушул бүтүндөй өндүрүш чынжырынын узундугу боюнча коопсуздукту жана ишенимдүүлүктү камсыз кылуу үстүндө иштеп атабыз. Экинчисинен биз мектептерде азыр алардын мектептердин алдындагы жер участоктарында бак отургузуу, жашылча жемиштерди өстүрүү боюнча атайын долбоорду ачканбыз. Бул максатта биз мектептерге ошол үйрөндөрдү, көчөттөрдү берип, балдарга жана окутуучуларга кантип туура өстүрүү керек, кантип караш керек ошол бакчаны, багбанчылыкты деген. Анан кийин балдарга ушул кичинесинен баштап тамак аш кантип жетилет, кантип ушул жерден баштап, дыйкандан баштап силердин дастркоңорго чейин жолду басып өтөт деген жана алдыңкы тамак аш өндүрүп практикасы кандай болуш керектиги жөнүндө түшүнүктү бериш. Бул биздин азыркы ушул долбоордун алкагындагы максатыбыз. Үчүнчү долбоорубуз бул эл аралык стандарттарга кыргыз өндүрүүчүлөрүн жеткирүү. Муну менен эмне демекчибиз? Мына Кыргызстанда органикалык тамак аштардын түрлөрү өндүрүлүп атат, бирок алар Кыргызстандын ичинде гана калып калат көбүнчө. Ушуларды экспорттоону, чет өлкөлөргө чыгарууну күчөтүү максатында биз аларды туура өстүрүү, туура маркировкалоо, аларды туура маркетинг жолдору менен сырт рынокторго чыгаруу маселелерин чечүүгө жардам берип атабыз. Бул биздин долбоорлор жөнүндө кыскача маалымат. Да кайталап кетсем, биздин өлкөдөгү эң негизги өнөктөшүбүз бул Кыргызстандын өкмөтү. Демек, ушул элдин приоритеттери, өкмөттүн приоритеттери кайсы болсо, биздин дагы приоритеттерибиз ошол. Андан сырткары өкмөттүн өзү менен анын алдындагы мекемелер менен биргелешип, ушул багыттагы келечекке болгон пландардын үстүнөн дагы чогуу иштешебиз. Чоң рахмат. Андай болсо, биз бүгүнкү келип берген мейманга сизге терең ыраазычылык билдиребиз. So thank you for your answers. This is the end of our interview. My pleasure. Thank you for inviting me. Эң негизгиси бүгүнкү маек аркылуу биздин көрөрмандарга жөнөкөй ушу биздин элге тамак аш коопсуздугу канчалык чоң, терең жана илимге негизделген тема экендигин бир аз да болсо түшүндүрүп кете алдык жана ошого өзгөчө Аднан мырзага ыраазычылык билдиребиз. Thank you for all of your answers about the importance of food security, food safety, and many associated issues. Thank you. It's a pleasure to be here. Чоң рахмат. Силерге келүү биз үчүн дайыма чоң ыраазычылык. Чоң рахмат. Кыргызстанда тамак аш коопсуздугу, азык-түлүк коопсуздугу боюнча баягы чоң теманы кечеки жумадан бери, кечеки аптадан бери улам казып келатабыз. Мына ушул мейман төрүбүздө Айыл чарба министрлиги болду, бүгүн органикалык айыл чарба департаменти болду. Мына улуттар уюмунун азык-түлүк айыл чарба уюмунун өкүлчүлүгү бизде келип отурат. Ошондуктан бул тема абдан маанилүү. Биз менен болуңуздар. Азыр иммунитет тууралуу кыскача бир сюжет көрсөтөлү. Андан соң биз бул теманы утурлай кийинки мейманыбызды тособуз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Тамак аш коопсуздугу боюнча улам мына сиздерге чыгып айтып атабыз. Себептигине бул тема маанилүү. Биз бир гана тамак аштын өзүн ойлобой, эми албетте бул турмуш тиричиликтин окаты болот, бирок анын сапаты тууралуу дагы көп маалымат
тармакта болушубуз керек, ал тууралуу билишибиз керек. Бул тармакта эбегейсиз чоң иштер кылынып жатат, өкмөт деңгээлинде дагы. Жана аны менен катар ошол биздин кийинки мейманыбыз бул Рустубеков атындагы Кыргыз экономика университетинин профессору, техник илимдердин талапкери жана тамактануу жана тамак аш коопсуздугу боюнча эксперт, Кыргызстанда бирден бир ушул тармактагы эксперт ушу Бермет Кеңешовна Журупова конокто. Саламатсызбы, Бермет Кеңешовна, кош келипсиз. Рахмат убакытты алып келгениңизге. Мен эми сизден ушул Кыргызстанда, ушу биздин өлкөдө баардык тармакта, баардык тепкичтерде тамак аш коопсуздугу менен алектенген эксперт катары мындай элге түшүнүктүү кылып айтып бергибиз келип атат. Тамак аш коопсуздугу деген эмне? Тамак аш коопсуздугу деген бул жанагы биз өзүбүзгө колдонуп жаткан күнүмдүк тамак аш биздин организмге эч кандай зыян келтирбеген тамак аш болуш керек да. Аны биз кантип жетишебиз? Аны деген биз жанагы өстүрүп жатканда, өсүмдүктөрдү жана биз жеп аткан, колдонуп аткан тамак ашты өстүрүп жатканда тиги талаадан баштап контролдошубуз керек да. Ошондон баштап тарелкага чейин сөзсүз түрдө текшерүү же болбосо контроль болуш керек. Ошону деген тамак аш коопсуздугунун системасы деп аталат. Жана алып келинип аткан эле уруктар. Алардын баардыгы биздин өлкөгө киргенден кийин, чет өлкөдөн алып келе турган болсок, анда сертификаты болуш керек. ГМО деп, ГМО эмес деген азыр обязательно көрсөтүшөт да маркировкадачы. Андан сырткары лабораториялардан өтүп, ошол деген биздин эмеге, организмге зыян келтирбейт деген тастыкталыш керек. Андан реестрге киришик да, ошону только биздин министерство сельского хозяйства же башка министерстволор болобу, ошолор деген жооптуу министерстволор ошону рекомендация бериш керек да, ошону өстүргүлө депчи. Андан сырткары ошону өстүрүп атканда биз жанагы жерде бизде эч кандай пестициддер же болбосо зыяндуу заттар болбош керек. Аны дагы текшеришибиз керек, почванычы. Азыр көп убактарда биз жанагы максималдуу эме алыш үчүн эле, жанагы урожай алыш үчүн. Биз көп убакта пестициддерди көп колдонобуз да. Бирок ал кийин ошол деген жерде кандай зыян келтирет? Жерде канчалык пестицидди көп колдонгон сайын ошол жерде кийин эч нерсе өспөй калат. Бирок ошонун калдыктары тамак ашта калып калат да, биз өзүбүз колдонгон сайын бизде ошон үчүн рак оорулары пайда болуп атат. Жанагы аллергический оорулар азыр жаш балдарда көп. Андан сырткары жүрөк оорулар, ошолордун баардыгы ошол тамак аштын кесепетинен болот да. Ошон үчүн биз деген тамак аш коопсуздугун эмеден баштап, поледен, почвадан баштап, даже сууну да текшериш керек. Башка жерлерде, мисалы деген суунун тазалыгында ал жерде ар кандай микроорганизмдер бар, которые зыяндуу боло турганчы, ошо сугарып жаткан суулардычы, ошонун баарын текшерип турган колдонушат да. Ошонун баарын биз колдонуп, анан тарелкага жеткизсек, анан жанагы кайра иштеткенде контроль болуш керек. Ал жерде дагы технологический процесстер бар да. Технологический процесстерди туура эмес жүргүзүп койгондо дагы микроорганизмдер өрчүп кетиши мүмкүн. Жанагы сальмонелла, ботулинус деген микроорганизмдерди жанагы сактап атканда билинбейт аларчы. Алар жегенден кийин адамдын организмин ууландырат да, адам өлүп калышы болуп коет же инвалид болуп калышы мүмкүн да. Ошонун баардыгын жок кылып, андан кийин биз тарелкага берсек, ошол коопсуздук деп аталат да. Тамак аш таза деп эсептелет да. Бул көп ошо чынжырчылардан өтөт. Чынжырчаны. Ошол бүгүнкү күндө Кыргызстандын реалдуулугунда ошол тала жана дасторкон деген ошол чынжырчадан эң Кооптуусу. Эң кооптуусу жана эң алсыз чынжырчасы кимден болот? Кайсы жак болуп атат? Же бүт эле ошол аябай эле бүт эле жерден таңкыстык. Бизде азыр деген мындай ошол чынжырчадан чынжырча жакшы түзүлө элек. Себеби дегенде биз жанагы өстүрүп аткан полялардын почвасын текшерип атышат, бирок деген ошол жерге жана пестициддерди таратканда ошол жерде канча килограмм пестициддер келип атат, аларды реестрге киргизип атышат, рекомендованный кылып атышат, бирок ошону тараткандан кийин ошол жерде жанагы айдап жаткан адамдар ошо действительно ошол нормада колдонуп атабы? Аны эч ким текшерген жок. Андан кийин бизде жанагы өстүрүп келгенден кийин поляга жана базарга чыгарып атпайбызбы? Базарга чыккан ар бир продукция сертификат менен чыгыш керек да. Ошо кооптуу эмес деген сертификат мененчи. Бирок бизде азыр мындай болуп атат да, тиги биз жана четке чыга турган продукцияны текшеребиз лабораторияларда, пестициддерди, антибиотиктердин көлөмүн, себеби биздин продукцияны аны тастыктабаса, алар деген башка өлкөлөргө кирбейт. А бизде жанагы рынокто бар элдерден сурап көрүлөчү, эч кимде сертификат жок. Ошол жерде эме болуп атат да, аябай кооптуу болот. Биз өзүбүздүн элдерибизди сакташыбыз керек.
өзүбүздүн элдер кооптуу тамак жеш керек да. Бизде ошол жерде чынжырча үзүлүп калып атат. Андан сырткары жанагы могу сыртта базарлардын тегерегинде тамак аш жасап сатып атышат. Ошол жердеги отурган адамдар мисалы, алар элементарный жанагы санитария, гигиена боюнча ошонун негиздерин билиш керек да. Кантип колду жуудуң, перчатка менен эметип жасадың бу тамакты колдонуп, кандай шарттарда жасадың, потом майды канча жолу пирожки кууруганга колдондуң, ошолордун баарын элементарный билиш керек да. Ал үчүн бизде окутуу керек. Бизде андай окутуу жок. Ошол сатып аткан кишиде, мисалы деген, анын санитарный книжкасы барбы? Сатып аткандарда мен 100% гарантия берем, ошо сатып аткан киши даже билбейт ошо барып деген эме алыш керек экен, санитарный книжкадан өтүш керек экенчи. Ошол чынжырчылар болуш керек да. Андан сырткары жанагы антибиотиктерди дагы көп колдонот да малдаргачы. Биз жана чипизация жүргүзүп атабыз. Малды чипизация кылып киргизип атабыз. Бирок ошонун ар бир мал, мисалы чет өлкөдө да компьютерде турат, учетто. Анан ошол жерге кайсы күнү укол сайылды. Ошол уколдон канча, мисалы 1-2 жума, 3 жума өткөндөн кийин антибиотик тарайт экен да. Ошол кайсы күнү сайылды, кайсы күнү ошонун сүтүн общий жанагы переработкага котуш керек, ошондой бизде система жок да. Антибиотиктерди биз канча түрдө колдонуп атабыз, канча түрдө биздин ичип аткан тамак аштарыбызда. Бизде Кыргызстанда антибиотиктерди аныктай турган аккредитованный лабораториялар бар. Бирок деген алар көп түрлөрүн мисалы текшере алышпайт. Эмне үчүн бизде, например, кээ бир убактарда сыртка чыгып аткан продукцияларыбыз кайра келип атат. Себеби дегенде, мисалы Кытайга жанагы балды сатыш үчүн ал жерден 29 алардын регламенттери боюнча 29 эмени антибиотикти текшеришет. ВСП плюс деген бар бизде. Биз 6000ге жакын продукцияны сыртка чыгара алабыз. Ошол жерден дагы аларда декларация деп коет, европейская декларацияларда. Ал жерде дагы антибиотиктерге көп түрлөрүнө эметет жана коюлганда, талаптар коюлган. Бирок биздикилер лабораториялар алардын мүмкүнчүлүгү аз. Аларды биз текшере албайбыз да. Ошондуктан деген биздин жана сатып аткан сатуучуларыбыз, өндүрүшчүлөрүбүз көбүн тиги жанагы же Кытайга алып барып турган лабораториядан текшерип келишет. Же болбосо Алматадан алып барып текшерип келип, андан кийин аны өнткөзүшөт да. Ошон үчүн кайра келип атат да. Кайра келип аткан продукцияны жанагы тамак аш коопсуздугун башкаруу системасы боюнча эгерде ошондойдон өтпөй калган тамак аш болсо, аны деген изымать этип, уничтожать этиш керек да. Бизде ал еще иштебейт. Ал биз деген ал өтпөй калган продукция кайка кетип атат, значит биздин элдерге сатылып кетип атат да. Демек, бул жалпы аябай комплекстүү чараларды көрүш керек. Комплекстүү чараларды көрүш керек. Система түзүлүш керек. Ал система азыр бизде. Система деген бизде мисалды деген жана экспортко чыгып аткан продукцияны жакшы текшеребиз. Тиги поледа, талааларда өстүрүп аткан системеге бияка деген азыр жана ХАСП, ана ISO 22 деген управление пищевой безопасности деп кутуш стандарты киргизип атабыз жана өндүрүшчүлөргө, кайра иштеткендерге. А жанагы талаада өстүргөндөргө мисалы ал жерге Global GAP деген эме бар да, стандарт. Ошону үйрөтүп, ошону менен иштеш керек, ошол стандарттарды киргизиш керек. Бизде азыр пока Кыргызстанда андай менен иштегенде, мисалы соседний эле Өзбекстан менен Тажикстандарды карасаңар, ал жерде эң биринчи талаадан башташкан. Ошол жерге Global GAP системасын киргизишип, анан ошол жерден жакшы продукция өстүрсөң, жакшы продукцияны жакшы тамак аш алынат да. Ошол системаны түзүп алышкан. Ошондуктан алардын продукциясынын көбү азыр экспортко кенен чыгып атат да. А биздики андай система еще жакшы түзүлө элек. Бирге ушуну айтсаңыз, ошондо демек биздин баягы эл оозундагы биздин тамак аш, биздин эт, биздин мына бадыраң, картошкабыз деген илимий негиздемес экен да, демек сөз катары кетип атат да. Бизде, например, биз азыр даже жанагы туура тамактануу деген принциптер деп ошонун астында иштеп атабыз да. Ошондо айтылып атат жанагы биздин элге, чтоб жанагы бизде азыр адамдар семирип атпайбы, азыр жаш балдарды карасаңар деле семирип атышат, шишип көчүп, себеби гумонанан туура эмес тамактанып атпайбы ошондойчу. Ошондо айтышат, жанагы туура тамактан тарелкасында 60% сенде жашылча жемиш болуш керек дейт. Биз мейли айталык ошону жегиле деп, бирок ошол биз жеп аткан 60% жашылча жемиште пестициддер канча нормада калып атат. Башка жанагы защита растений деп алма өрүктөрдү да иштетишет. Ошолордун калдыктары канчадан болуп атат, ошондон изилдөөчүлүк жок да.
ана биз кантип ошону именно ошо 60% сенин тарелкаңда ошондой болуш керек деп биз рекомендация бере алабыз. Же болбосо 20% белок болуш керек дейбиз да. Ал белок каяктан келет? Жана тооктун этинен, уйдун этинен, же болбосо жана фасоль. Фасолдо деле пестицид. Берки малдын, уйдун эттеринде антибиотик канча нормада калып атат? Бизде текшерген жокпуз аларды. Ана биз кантип айтабыз, сен именно ушунча нормада сен деген эт жешиң керек деп. Биз рекомендовать эткен күндө деле ошолордун баарын жегенде анын курамында деген жанагы химиялык заттар көбүрөөк болуп калса, алар баары бир организмге терс таасир берет да турат. Бермет айым, атсаңыз мына жөнөкөй мен үчүн, жөнөкөй эл үчүн өздүк кандай чараларды көрсө болот адам. Анчайын терең билимге сиз сыяктуу же эксперттер сыяктуу эч ким ээ эмес да. Ана системада куралган эмес деп атабыз. Куралуу жолунда ар бир тармак азырынча өз-өзүнчө тартып, биягын оңдоп, рекомендациялар берилип, иштер жүргүзүлүп атат. Бирок жөнөкөй жаран, жөнөкөй турмушта өзүн кантип, кандай жолдор менен ушу азык-түлүк коопсуздугуна жакыныраак болот да. Эң биринчиден жанагы өстүрүп атканда азыраак пестицидтерди колдонуш керек. Мурдагы биздин Советтер Союзунда билем, биз анча деле удобренияны көп колдончу эмес. Огородто жанагы органикалык эмелерди колдонуп эле өстүрүш жок, бирок биз азыр органика дегенде ал жерде проблема болуп атпайбы? Ал жакта да маселе бар. Ал жакта да маселе бар да. Себеби дегенде жанагы биз ошо органикалык деп колдонуп аткан нерселердин баардыгында тоже, мисалы, листерия деген микроорганизм бар. Ал адамды өлүмгө алып келет да. Анын курамында дагы жанагы алар жаныбардан алынат, калдыктар калып атпайбы? Ал жерде антибиотиктер болушу мүмкүн. Ошолордун баардыгын текшерип туруп анан биз колдонсок, ошол органикалык деп аталат да. Бирок деген анын да өзүнүн технологиялары бар да. Эгерде көпкө чейин сактап, аны ачытып, жакшы иштетип колдонсо, ал жердегилердин жанагы болгон химиялык заттардын баардыгы өзү ажырап кетет да. Ошону колдонсо болот, анын технологиясын үйрөтүш керек. Же болбосо жана жалбырактарды деле чиритип туруп ошолорду колдонсо болот да. Сууну дагы, бирок азыр сууну алар мындай өзүнүн үйүндө өстүп атканда суунун тазасын, таза эмес экенин текшере албайт да. Бирок ошону мен деле эметип атканда негизинен жана пестицидтерди азыраак колдонуш керек да. Анан биздин эле мурдакы ата-бабалардын колдонгон технологияны жалкоолонбой эле, биз деген азыр эмнеге ошолордун баарын көп колдонуп атабыз? Себеби дегенде биз деген көбүрөөк урожай алып, ошонун эмесин сатышыбыз керек. Саткандан кийин даже сатып ийип туруп, анан кийин балдарына да көптөр бербейт экен. Мисалы, алманын баарын сатып ийбиз дагы, анан здоровый тамак жегиле деп коюп, биз анын алманын балдарга да бербейбиз да. Ошол кичине эмерек болот да, биз жана акчанын аркасынан кубалап, анан өзүбүздүн ден соолугубузду азыраак эстеп калып атабыз. Ошон үчүн биз эң биринчи өзүбүздүн үй бүлөбүздүн, балдарыбыздын кийинки келечегин ойлосок, анда деген биз ошо химиялык заттарды азыраак колдонуп, анан мындай аял кишилер болсо, жана санитария, гигиена дегенди көбүрөөк сакташ керек да. Колдорун таза жууп, эшикке чыкканда жанагы ажатканага барат, ал жерге барып келгенден кийин деле чыгып баратканда халатын чечип коюп, тамак даярдаса, таза тамак жасаш, тамак даярдап атканда чачын байлап коюп, анан жанагы эле идиш жууганда деле ошол химиялык заттарды азыраак колдонуш керек да. Мурда пищевой сода, же болбосо жана кир сабын менен эле жакшынакай жууп эметишчү эле да. Азыр биз деген жалкообуз 5 мүнөттүн ичинде ошо. Бирок аны колдонсоң, мейли азыр деген современный век, анын баарын колдон, бирок анын баардыгын таза чайкаш керек да. Ошол жерде ошол мыломоющий средствонун калдыктары калбаш керек. Ошолорго чейин көңүл буруш керек да. Ошондо биз жакшы организмибизди жакшы сактап калабыз. Мунун баардыгы абдан керектүү, бирок турмуштук жагдайга алып келген аябай оор болот да. Бизгечи мунун баарын сакташ, себеп дегенде сиз айтканыңызча акчанын аркасы дегенде бул күнүмдүк турмуш, окат кылыш керек. Окат кылыш керек. Бирок анткени менен бүгүн мына сизди эксперт катары чакырдык, эми эксперттик бир тарабыңызды ачып кетели. Эми ушул тармакта бүгүн кандай иштер жасалып атат жана кандай иштер мындай жакшы кетип атат дегенде да, ушул тамак аш коопсуздук дегенде могул тармактарды биз азыр негизгилерди деп белгилеп алдык дагы, ушунда иштеп атабыз. Ушул тармактар буюрса өз нугуна калыбына түшөт деп ойлоп атасыз. Кыргызстанда азыр мисалы жанакы органикалык движение деген бар. Органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча жакшы жумуштар кетип атат. Азыр ошол боюнча да даже жана сертификациялоочу органдарды түзөбүз деген организациялар бар. Ошондой жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Андан сырткары лабораториялар көптөрү мындай
көп жанагы оборудованияларды алып келишип ошолор менен камсыз болуп атышат. Алар аккредитацияны өтүп атышат да. Бирок ошол эле убакта жанагы бизде могу системаны түзүш үчүн дагы ошол жанагы текшерип аткан продукцияны ошол лабораторияга алып келгенде дагы ар бир өндүрүүчү бизде добровольный сертификация деп коет да, ар бир өндүрүүчү ошол сыртка чыгарам десем продукциясын өзү алып келип ошол лабораториядан текшертет дагы, анан ошол жерден сертификат алып анан чыгарат да. Бир башка өлкөлөрдө мисалы системада ошо атайын инспекторлор бар. Ошол деген жанагы өндүрүүчүлөр өздөрүнүн продукциясын алып келгенде жамандарын алып келбейт да, жакшыларын алып келип алып кетишет да. Даже биздин рынокко чыгарганда деле ошондой жанагы инспекторлор барат дагы, ошол чыгарган продукцияны ар кайсы точкасын алып туруп, ошону алып келип, ошондон анан средний проба алып туруп текшеришет да. Ошол инспекцияны түзүш керек. Андан сырткары деген бизде лабораториялар мисалы ар кайсы министерстволордо бөлүнүп калган да. Ошол министерстволор бириктешик деп атасызбы? Иә. Лабораториялар бир кишиге караш керек да. Ошол жерде бүт баары иштеш керек. Санитарный врачтар, лабораторияны иштете турган жанагы исследовательдер, керек болсо ошол жанагы илимий негиздөө үчүн ошо илимий кишилер дагы ошол жерде кызматта болуш керек. Ошондо только мисалы, например, бүгүн пестицид алып келди. Ошол пестицид деген тиги департамент айтат, ушуну колдонгула депчи. Ошону бирок деген ошону көбүрөөк колдонуп койгондо организмге кандай зыян келтирет, ошону деген илимий изилдөөчү гана только аныктап айтат да. Мону колдонсоң ошол организмге зыяны жок, ушуну колдонсоң мындай зыян тийиш керек деп ошо изилдөөчү гана только айтат да. Анан канча нормада колдонуш керекин только изилдөөчү айтат да. Бизде азыр мындай болуп атат да, өзүнчө өндүрүшчүлөр өзүнчө, анан илимий изилдөөчүлөр өзүнчө мындай байланышта жок да. Биз өзүбүз Финляндиядан окуп келдик, ошо эме боюнча тамак аш коопсуздугу боюнча. Ошол жерде бир эле инспекциянын ичинде даже жанакы окуп жаткан студенттер дагы ошого кийлигишкен да, ошо тамак аш коопсуздугуна ошо кийлигишкен. Аларга деген илимий изилдөөгө ар кайсы жерден алып келип продукцияны берип коет экен. Ошол жерден даже мисалы жана сальмонелла деп атпайбызбы, ал аябай жаман микроорганизм да. Аны деген ал жерде сальмонелла менен 1% адам ооруйт экен. И то ал дагы башка өлкөлөрдөн кирет экен да. Ошол кайсы жерден кирди, кайсы өлкөдөн кирди, ошону студенттер лабораторный исследование жасап эле айтып коюшат экен. Биздин деңгээлибиз ошого чейин жок, себеби дегенде бизде азыр кадровый дефицит. Даже лабораторияларга иштетиш үчүн бизде кадр жок. Ошону бириктириш керек. Илимий изилдөөчүлөр менен жанагы тамак аш коопсуздугу менен иштеген илимий изилдөөчүлөр менен ошо бүт инспекция чогуу иштеш керек да. Анан системаны ошентип куруш керек. Мунун бардыгы абдан аябай көп талап эмени татаал, анан көп ишти талап кылат да. Бирок Кыргызстан. Мемлекет ушуну айтсаңыз, акыркы болгон жана акыркы ошол сиздин катышуңузда болгон долбоор тууралуу айтып кетсеңиз, кандай тармакта ошол сиздин бүгүнкү эксперттик коюңуз керек болуп атат? Өкмөт жаңыланды, мына Айыл чарба министри өткөн эле аптада келип ошол тамак аш коопсуздугу менен берки азык түлүк коопсуздугу ушу эки башка тармак. Бул жагы экономика болсо, бул жагы ошо адамдардын эртеңки ден соолугу деп баса белгилеп айтып, анан ошо элдерге дагы биз ошо канал аркылуу түшүндүрөлү деп атабыз да. Бүгүнкү сиздин эң өз ишиңизде приоритеттүү деп койгон кайсы ошол тамак аш боюнча коопсуздук боюнча маселени көтөрүп атасыз? Азыркы күндө биз жанакы принципы, руководящие принципы безопасности пищевых продуктов деген атайын бир көрсөтмө иштеп чыгып атабыз. Аны биз өзүбүз эле эмес, биз жанакы гражданский альянс деген бар, ошолор менен чогуу иштеп чыгып атабыз. Анын ичинде ошо система кандай болуш керек, ошолорду рекомендация берип атабыз. Андан сырткары биз деген жанагы продовольственный безопасность менен пищевой безопасность экөө эки башка эмес. Себеби дегенде тиги продовольственный безопасностьты обеспечивать этиш үчүн ошол жерде эле сактап атканда ошол жерде дагы микробиологиялык коопсуздуктар пайда болот да. Ошону кандай туура сакташ керек, ошолордун бардыгын ошолорду дагы анан көбүнчө консультационный работа менен заниматься этебиз көбүнчө. Мисалы биз кээ бир ишканаларга барып, жанагы ISO 22000 деген бар. Ал система управления безопасности пищевых продуктов дейт, ошолорду киргизебиз. Андан сырткары хасп боюнча, мисалы жанагы мектептеги ашканаларда хасп системасынын элементтерин киргизгенди үйрөттүк. Ошол директорунан баштап поварларга чейин бир канча предприятие менен всемирный продовольственный программа боюнча
бир нече предприятияларды аштык. Биз ошо кургатуу боюнча, консервация чыгаруу боюнча ошол жерге эле жанагы хасп системаларын киргизип атабыз. Ошондой иштер менен жумуш иштеп атабыз. Кылып жаткан ишиңиздер абдан көп экен, мындай жалпысынан татаал экен. Бул темага албетте эксперттик бир даярдык менен мындай кирип сурашпаса, жалпысынан ушул жалпы жонунан элге ликбез деп коелу, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз. Чоң рахмат сизге. Бүгүн конокто Бермет Кеңешина Журупова, Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин профессору, техник илимдердин талапкери жана тамактануу, тамак аш коопсуздугу боюнча эксперт, жалпы ушул тамак аш коопсуздугу боюнча маалыматты берип кетти. Албетте бул өтө аз маалымат, бирок эң негизгиси ушу айсбергдин бир мындай учкай кырын сиздерге көрсөтүп койдук. Жалпысынан урматтуу көрөрмандар, сиздер ошол талаадан дасторкон үстүнө чейин келген тамактын жээрдин алдында биринчиден баягы тазалыкты сактап, кол санитариялык айтып эле жүрөбүз. Буюрса жылыштар бар ал жакта жок дейм. Анан кайдан келди, кандай жоопкерчиликти көтөрүп жатат ошону өндүрүүчү, алып сатуучу жана ошол жака жасап жаткан адамга чейин. Мунун баардыгы бир чоң чынжырча. Жогоруда биздин Аднан мырза айтып кетти. Бул эң күчтүү чынжыр болгондо дагы бир чынжырчасы алсыз болсо, ал толугу менен бүт чынжырды алсыратат. Ошондуктан бул темага көбүрөөк көңүл буруңуздар, көбүрөөк маалымат алалы, өзүбүздү жана жакындарыбыздын ден соолуктарына кам көрөлү. Сак саламаттуу туруңуздар. Кийинки эфирге көрүшкөнчө, бүгүн мен Эркин Нурбаев болдум кызматта. Иш күнүн кечи сиздер үчүн. Бара болуңуздар.